Bu yakta da var şurada. Var solda olsun da. Ekin ayçı var şu. Dursun жақсы тарт. Ажалтай хизмат кылган. Бишкектен көрүнөт. Kantar Ажалтай жаш kantar болсун, да? Хизмат кылган. Сом болсун. Рахмат. Биздин Алай Кайыл өкмөтүндө калкы тейлөө борборубуз негизинен жергиликтүү бюджеттен ишке ашты, бардык каржылоосо. Сметный стоимость 8 миллион 60 мың 183 сом болгон. Ал эми биз тендерге жарыялагандан кийин 6 миллион 500-107 менен ошо тендер жарыяланып, Осо Нурпласт деген утуп бүгүнкү күндө ишти толугу менен аткарып тапшырып берди ийгиликтүү. Дагы бул жерге кошумча айта кетишибиз керек. Буга кошумча Обул өнүктүрүү фондунан дагы жылуулук системасына каржылануу болду. Анын суммасы 2 миллион 26 миңди түздү. Ошол Обул өнүктүрүү фондуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы мезгилде ошо калкты тейлөө борбору толук бүтүп, ийгиликтүү бүтүп, азыр мына ачуунун алдында турабыз азыр. Жакшы. Рахмат. Канча убакытта бүттү? Bir жылда. Жок, bir 4 айдын ичинде бүттү. Жазда башталган, сентябрда аяктады. Сапатын жакшы карап алган. Сапатын жакшы карадык. Атайын айыл өкмөттөн тендер жарыялап, технозордо жалдап алганбыз. Ошол технозор көзөмөлгө алып, иштин акырына чейин технозор көзөмөлгө алды сапатын. Жакшы, Ажалтай болсун. Эл журтка кызмат кылсын. Ошол жерден биздин Алай Кайыл өкмөтүнүн тургундары кызмат көрсүн. Ошол элге, журтка кызмат кылган имараттардан болсун. Негизи бардык эл үчүн Алайкуу деген алыс жагышкан жол оор. Бул негизги максаты элдер ушул жерден паспортун алып, ушул жерден жанагы неке куәлик барын алып, жылбай эле өзүнүн өзү тейлесин деген мамлекеттик программа. Айыл өкмөтү жакшы. Өзүнүн быйыл биринчи болуп атат да, өзүнүн эсебинен тоонун башында ушундай чоң здание кылып атат. Ош областын администрацияда жардам бериптир. Анан биз буга чейин көргөнбүз жакшы компания куруптур, тез куруптур. Эми эле кызмат кыла берсин. Азыр чогулушта айтам. Эми ишин жабдып алсак, бул санитарчылыктын немеси да талабы менен. Анан элдер паспортту жана көрөт бар ошол басдар да. Келечекте. Тыкылдап иштешке, кеп кызмат кылышка. Өзүңүздөр да көрөсүздөр, бул калкты тейлөө борборунун ичине алыбыздын жетишинче эмелектер менен да жабдыдык. Кызматкерлер иштесе толугу менен бардык шарты бар. Буга чоң рахмат Айыл өкмөтүнүн ушу тоонун башында ушундай өзүнүн күчү менен курган конторго. Ушул эми контор азыр мына заманга жараша, талапка жараша өкмөттүн баары биригип кеткен болсо, азыр эми айтып кетти депутатыбыз. Şu son bol plato, şu son bol ишке ашканына чоң жардам берсеңиздер, биринчи штат менен ушул жерден жок дегенде элдер азыр айтып аткан паспорт көрүп тартырса абдан жакшы болот. Сиздерден суранабыз ушул элдин жалпы талабы ушул жоң калбасын, жаңы контордо ушул сонго жакшылык айландырып бериңиздер. Азыр кишиге тийиштүү документтин баардыгы калк тейлөө борбору аркылуу калган да. Айыл өкмөтү жөнүндө справка берет. Өзүнчө мамлекет койгон. Ошолдор эми ар бир айыл өкмөтү бирден курабыз деп атат. Курса ошондо бизде айылдан борборго барбай, районго жерден алып калсак бардык. Бүт документ ушуну алып калсак. Бул жашоого да бир жеңилдик болот. Эми азыркы технологиянын заманы болуп атпайбы? Ооба. Эми мына маалыматтык борборду куруп койгону жалпы эл үчүн. Азыр техника башкарып барды.
бардык нерсе. Кичинекей нерсе үчүн канча километр алыстыкы районго барат. Эми карапайым элдер келип алып туруп ушул жерден иштерин бүтүрүү керек да. Чоң рахмат ушунчалык ийгиликке жетишкен үчүн. Рахмат, анда көрүп чыгып. Негизинен айтканда ушул жылуу жылуу азырда эл көп кирип кичине асылып жабылып атмай болуп калды. Негизинен иштеп атасың бир. Бир била болду. Азыр тияктан кирип өзүбүз отуруп кичине неме кылып атабыз. Элге кызмат кылып атабыз. Жаңыдан стол парталарды алып келдик, отургучтарды алып келдик. Штораларына чейин иши кылып бардыгын колдон келишинче жаңыладык. Жакшы, заманга тыкан жакшы болот. Жооп берет да. Анан кийин азыркы негизде бизден ушул жерден түндүккө киргенде жарандын ар бирине түндүккө кир деген приложениени жүктө деген маселелерди бүт жардам берип атабыз. Анан көпчүлүгү азыр өзү жүктөй алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошолордун дагы түшүндүрүп атабыз. Түшүндүрүп элге жайылтып, азыр бар жок кызмат Тиркемени ачып берип атасыңар. Тиркемени ачып беребиз. Көпчүлүк азыр өзү жүктөсө болот дегенден өзүнө дагы өздөрү жүктөп алып атышат көпчүлүгү. Жардам сурагандарга ачып берип атабыз тиркемени. Райондун центринде эмне кылыш үчүн эле барат? Жаңы паспорт үчүн эле барабы же башка? Бизде принтерлерибиз жок. Көөлүктөрдү чыгара албайбыз. Көөлүктөрдү бу жерден бар жогун даярдап, Жок, мындай сонда да бул жер жаран районун барабай берби? жок, районго барбайт. Бу жерде Биринчи жолу паспорт алып атканда тияк бар. жок. Азыр Райза Карамжа Райза кызынын жетекчилиги бизге уруксат берди. Себеби жарандарыңарды өзүңөр тааныйсыңар. Негизинен определение гражданства деп жарандыгын тааныш керек дейт. Жарандарыңарды тааныйсыңар. Силер баягы башка бирөөгө паспорт бербейсиңер. Силер жакшы тааныган үчүн биринчи ала турган паспорттун өзүңөр бере бергиле деди. Азыр ушул жерден алып атат. Ушул жерден Жоголгон паспорттордун районунан алат. Жоголгондорду эми бизге ченел укук берип койгон, анча-мынча ошо жоголгон паспорт. Koşmaları gereken Анан 18'ge толгондон pasport alındı. жарандын аныктоо өздөрү Zaranda zaten. Allah kutaypasına çok Burada kol koyuş için rayonun borbanı var. Kol koyuş için adam nemeni biyometri düşün lazımda. Biyometrinin dağı sötkada bu жерде шөт. Бұл тиги жактан даярдык немесинин корочкасын берип жиберет да. Көрдү өзгөрүп жиберет. Азыр 90% жерден алып Силер көресиңер берип койсоңор. анан Жаран убал болбойт экен да. санари баймакка каттап атканда оцифровка деген ошо кыйынчылык болду элдерде. Оцифровканы деле биз ушул жерден эле бар жок данныйын районго жөнөтүп, район аларды убара кылбастан ушул жерден оцифровка кылып берип эле санари аймакка каттап атабыз. Мен бул жерге келерде санарип тештирүү министри менен сүрөштүм. Урмасы сүрөштүм, айттым ушу жаңы түшүп атат да. Алар толук заманбап жабдыбыз деди бардыгы. Интернетти ушул жакка жогорку жылдамдыкта иштегенге анан жаңы жабдыктап менен каптып берет. Сизге чалабыз деген байланыш жок жабдык бар деп берет. Интернет боюнча азыр ылдыйкы зонада 2-3 айыл өкмөттүн мурунку тартылган интернеттерди азыр алмаштырып неме кылды жана болушту. Быйылкы жылы калган айыл өкмөттөрдүн бүт баарын жагынайт. Ылдамдыктар жогорулуп атат. Жогорулайт. Ошону менен жакшы болуп калат. Анан мына азыр АТР болсо айыл башчыларга доступ берет. Айыл башчыларга да доступ берет. Ошол айыл башчылар бүт бардык айыл өкмөттү көргөзө турган немени айыл башчылар камсыз кыла берет. Бериш керек. Маалыматты башкасы. Ошон үчүн азыр айыл башчылар мурдагыдай баягы билими жок, оңду бүткөн дегендер болбойт. Жок дегенде атайын билимдүүдөн жогору болуш керек. Анан да ошол интернет компьютер менен иштегенди билген киши болуш. Паспортко түшүп. zaman var. Немелерди дастаганда Борбордо деп ишке турушулуп атышат ушу аппаратты. Ушул эле иштейт бардык Ушундай иштейт. Шүгүр. Бу жерде комитеттердин төрагалары комитеттер эле турат. Төрага менен анан негизинен чоң жыйындарыбыз тиги маданият үйүндө сессияда залда өтөт. Бул жерде отурумдарын өздөрү чогулууларын анча-мынча талкуулаган
iş kağıtları şu yerde töre katçıları şu yerde işlerimiz. 20 euro mu deputat? 20 euro deputat. Bu dergede oşonda yemeleklerden жаңылап berdik, жаңы koyup. Төрағасы кім айтқан işte? Төрағасы Талай Гулы Камбар, Хапсақ Талай екенің баласы болып. Жақсы. Ең жөнөкөй кабинет. Бүгүнкү Алайкы айыл өкмөтүндө Көбөт айылында ачылып жаткан калыпты тейлөө борборуна ачуу аземине келген коноктор алыс жакындан келген. Азыркы биздин ушул сөзүбүздү баштоонун алдында ушу айылыбызга салымын кошкон жашы аталарыбызга, мыктыларыбызга арнаган грамота белектерибиз бар эле. Ошону биринчи тапшыруу аземин кылып алып, анан кийин кайра ишибизди улантсак кандай дейсиздер? Анда ошо ардак грамоталарыбызды тапшыруу үчүн сиздерге ушу неме кылабыз, сиздер түшүрүп тапшырып койсоңуз Алайкы айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн жана 2023 жылы Саважарды жолундагы Сарыташ көчөсүнө өз каражатынан көпүрө куруп бергени үчүн Камгоргон айылынын тургуну Карабаев Остуярбек Мусаев сыйланды. Алайкы айыл өкмөтүнүн калкы менен жана анын ичинде аялдар кеңеши менен биргеликте иш алып барууда өзүнүн жигердүү эмгектери үчүн Көбөт айылынын аялдар кеңешинин төрайымы Куденова Аларкан Баиевна сыйланды. Окуучуларды тарбиялоо жана окуу тарбия иштеринде жетишкен ийгиликтер үчүн Жутан Субанов атындагы орто мектебинин химия мугалими Абдилазова Зулайка Балтабаевна сыйланды. Ушундай эле грамота менен Жутан Субанов атындагы орто мектебинин чет тили мугалими Аким кызы Жамила сыйланды. Грамота менен Сооронбай Жусуев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Аккозуева Роза Кубанычбековна сыйланды. Мектепке чейинки жаш жеткинчектерди тарбиялоодо жана окуу тарбия иштеринде жетишкен ийгиликтер үчүн Камгоргон балдар бакчасынын тарбиячысы Токтошова Астра Акбаровна сыйланды. Алайкы айыл өкмөтүнүн калкынын саламаттуулугун камсыз кылууда кошкон зор салым үчүн жана өзүнүн милдеттерин так аткарып келгендиги үчүн айылдык фельдшерлик акушерлик пунктунун медайымы Көбөт айылдык фельдшерлик акушерлик пунктунун медайымы Акмырза кызы Нуртажы сыйланды. Алайкы айыл өкмөтүнүн жаштар иштери жана спортту өнүктүрүү программасын ишке ашырууда кошкон зор салымы үчүн жана Камгоргон айылына заманбап тайгазан орнотуп беришкендиги үчүн Камгоргон айылынын 1986 жылы туулган мырзаларына сыйланды. Бул өзгөчө сертификат болуп атат. Кыргыз Республикасынын Улуу Журт коомдук бирикмеси тарабынан жылдын мыкты ууз чебери сертификаты менен жана төш белгиси менен Кулболдуева Элмира Шералиевна сыйланды.
Kırgız Respublikasının bilim berүү жаатындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн өсүп келе жаткан жаш бугундарды тарбиялоого кошкон олуттуу салымы, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Эргешбаев Исмайыл Абдылдаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Biz uşul fasyezde kolonlar üçün elimdi şair apalarımız. Bizde görüntüler tezlerge kolonlar üçün boyunca bardık. Barıp geldik. Uşu bizden ökmet başımız bizge jardan berip bargan jerimizge de jol bereriz ütülüp barıp gelip жүргөн күндөрүбүз болду. Чоң рахмат. Ошол үчүн бизге ыраазычылык катты тапшырып коет дегенбиз. Рахмат. Hurmatly joldaşlar, azırkı sözde Kırgız Respublikasının Jogorku Kеңешинин депутаты Токтошев Эмил Токтакановичке беребиz. Assalamu alaikum, hurmatly ылайыктуу тугандарым, hurmatly аксакалдар, эжелер, апалар, карындаштар, укалар. Бүгүнкү азыркы жолуккан үчүн сиздер менен кубанычтамын. Жакшыбасыздарбы? Ичинде жакшы чыгып атасыздарбы? Ылайыктуу азап эле кышында жол жакшы түшүнөм. Быйыл жайында бизде билесиздер Жогорку Кеңеште 2 ай каникул болот. Ошол менен жолугушуу деп. Мен жайында келген жок. Жайында билесиздер ылайыкка келсең эч ким таппайсың, баары чөп төжөт. Күзде келсең тойго келет экенсиң. Тойго келбей ушу кышта атайын ушу көйгөйлөр жарагандай дейин деп азыр жумуш болгон болсо да атайын келдим. Азыр кара бул биздин ылайыктын негизги эле көйгөй жол фесттерде. Өткөндө түшүп калып, биз көзөмөлдөп аттык. Дагы түшүп атат дегенден келип, кече акимиятта дагы коллега болду. Анан аким өзү келмегенде Борборго отчет кетти. Анан акимияттын биринчи орун басары билесиздер. Талапбек Тошиев жагыбыз менен чогуу келип, жолдун баарын көрүп, азыр 2 трактор эки жактан иштеп атат. Бүгүнкү азыр күндө жол таза, ачык эле. Бирок күндө түшүп атат дейт. Мына ылайыкка жооптуу шырдактар келди. Биздин ошо Денон биякта ылайык жолуна жооп берген. Анан Салерка жагынан кичине көйгөй бар экен. Мен кече өзүм түз байланышып 2 айга жете турган 10 тонна салеркасын бөлүп бердим. Ошо ылайык болуп 2 айга телеге жетет. Техника бар, салерка бар. Менимче 2 айга чыгып атса андан дагы бөлүп жетебиз. Ошондон жолго эч кандай камчы болбоңуздар. Биздин түз көзөмөлүбүздө өткөндө мына 2 жолу келип, биздин райондун администрациянын өкүлдөрү Талант Тошиев өзү 4-5 жол келип кетти. Кабарлашты, түзөштү ошондуктан кабар албай кой дегениңиздер, биз толук көзөмөлдө турат. Анан эми негизи бул ылайык билесиздер эң жогорку Карабалжада жогорку жерде жайгашкан, чет жайгашкан. Анан катаал шартта жайгашат. Сиздерге рахмат. Ушул акыркы жылдары биз миграция болбой калды. Жаштар бияк каралып калуу, элдин шартын түзүү, жашоону жеңилдетүү боюнча бардык аракетти кылып атабыз. Биз Жогорку Кеңеш өкмөт менен бирге бардык аракет кылып атабыз. Ылайыктын көйгөй проблемасын сиздер көрүп атасыздар, ар дайым көтөрүп турам. Ал эми бүгүнкү жакшы иш-чара атайын жылдан бери пландалып, Бактыбек мырза менен билесиздер, 3 жылдан бери пландап жүрүп, анан 2023-жылы сатышкан экен. Бүттү, сизге чоң ыраазычылык. Ошо айыл өкмөттүн өзүнүн күчү менен. Анан мамлекеттик биздин Ош областын администрациянын күчү менен татнакай болуп бүтүптү, биз келип күбө болдук. Бул калктык тейлөө кызматы болуп аталат. Ушу келердин алдында эле санаат министрлигинде булар түздөн-түз башы. Санаат министрлигине сүйлөшкөнмүн.
алар жабдык менен ал заманбап менен баарын телепленде вода беришти. Биз менен байланышат. Ошондон эми мындан кийин биздин негизги эле максатыбыз элдерди кыйнабай жашоо тиричилигин жеңилдетүү. Эми мындан кийин сиздер паспортту, күбөлүкпү, никелүүлүк, башка керектүү документтин баардыгын борборго барбай ушул жерден түз алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул жаңы жетишкендик. Буюрса ушундагы тыккан өз убагында так иштегенге мына акимият биз баш болуп көзөмөлдөп турабыз. Анан эң негизи биздин жаш балдар биздин келечегибиз. Биз былтыр 2023 жылы Каракулжа кому деген бар шаарды билесиздер. Каракулжада ком түзүлгөн. Ошол жерде баарыбыз Каракулжада мүчөбүз. Анан эми Каракулжа элине кандай жардам беребиз деп билим деңгээлинен биздики район артта калып кеткен. Область боюнча эң артта калып кеткен. Анан балдарды окуталы деп ар бир акча топтоп былтыр бир программаны түзүп, ошол программанын негизинен 2023 жылы мына билесиздер мугалимдер Каракулжанын жыйынтыгы областта биринчи орунду алды. Балдарыбыздын билим алуусу анан тесттен өткөн жыйынтыгы биринчи орунду алды. Ошон үчүн биз аракет кылып атабыз. Биздин келечек жаштардыкы. Анан мунун келердин алдында да мен ушул мектепке келерде ушул ТЭЦ боюнча мамлекеттик эмес, жеке менчик орган билесиздер, телейт. Аларга кайрылып, сиздерде 13-14 бала окуп бүтө турушат быйыл. Ошо ар бирине мына тест өзүмөн акча ала келдим. Мына бересиздер. Ушуда суроо да бар, жооп бар, баардыгы бар. Ушуну окуса 6 медаль алган да болот да, сертификат алса болот. Окусун дагы мен ушул ата-анадан келдим, балдарыбыз жооп деңгээлде тапшырып, окуя өтсүн. Taşkoyun, baldağa verip okutandan keyin sizden mana soyun gara. Var olsun, yaxşı dengelde, yaxşı hizmet alsın. Ana ошо 13 окуп өтүп, баары битен. Bu ушундай мектептер бар. Жана кагазында бүтүрүүчүлөр Биздин мектепте Эми ушундай Товарчылар же камборгонго да бөлүнөт. Жо мен коортко келдим, коорттоп келдим. Сиздерге дагы келем. Өзүнчө эле. Эми камборгон боюнча билесиздер. Ай мен шайлоо келгенде эле убада бергенмин. Таза суу боюнча. Дагы созула баштады. Быйыл 2-нчи жыл бүтпөй атат. Анан былтырдан бери катуу айтып, ошол компаниянын жетекчиси менен таза суу департамент менен дагы алар менен аябай тартышып атып, бир аз акча кымбаттаганда байланыштууга жетпей калды. Ошонун айына акча жетпей, билесиздер, жанагы Гүлнара эже бар. Ошо менен дагы катуу айтып, мен айттым, болбосо анда укугуна берейин өзүм жазайын десем, акча кошумча акчаны бөлүп беришти департамент. Ошо эже сураган акчаны бөлүп беришти. Акча счетта түштү. Geçe oşton mağaz kağızım verdi, mağaz verdi, yazıp verdi, milletleme kağız yazıp verdi. Bu yıl gelip durup, mayda gelip de iyun ayağını bütem dedi. Akçası tolu kaldı, 100%. Buyursa oşon ayıp koyunda geldim, mayda başlasa, bizde bakırelde su. 2 ayda bütüp gidet. Anam ben ayıttım, ecesini ben de çıkanı buna giyinme etmeyin, korgoyum. Ayıl ökmötü, ayılda kanday talap olsun, oşonda talap kılıp ötüsü vardı. Bunları iş özü geçse 80% tutup kalan, 80-90%. Annen sotlaşıp jaman jana çıkan gereği yok. Büttü, akçasını bölüp verdi. Buna bana tayın kağız verdi. Ben artıma, ben ettim edeli göreyim ben. Ben eldin adamım. Ben ağanı bargan deyim, ben de elde beni Allah'ım çile beş gerek. Buna kağız peçet basıp verdi. Caz büt, bir de tasıya taşlap gider, koyasın. Maydan başlap, iyunda ayağına büt verdi. Vardı, büt yazdı. Kançak çalgan, kança açık etkeni. Ошондон буюрса быйыл ошол камкоргон айылында таза сууну киргизебиз, ишке ашат. Ошо сизге кайтарып, ошону жетип коеюн деп келдим. Анан айттым, атайын мен жайлада келсем болот эле, мызчип жайлап чыгып. Мен атайын кышында келдим. Кышта көйгөзүм бар, кышта жолду караганча мына жол ушул жакшы эле
Biz bileriz de düşüp kalırken azı düşüyorum, azı тазаласаң düşüp kalır kara deydi. Bırak iki jattan iki trактор тұрады. İki trактор тұрады. Anan дағы эми жақында білесіздер айлық өкмөттөн бириктирүү болуп атат. Административдик территориалдык бириктирүүдө. Бул президент указы чыккан. Азыр пилоттук проект болуп, өзлөрү мындай үнгайлаштырып айылдык өкмөттөрүн кошуп атат. Биздики баягы эле мурунку эски Сидоров совхозунда эле бизди Алаевка айлык өкмөт бирге болуп чечиптир. Мен буга киришкен жокмун өзүм. Кечеде коллегага айттым, мен парламентте айтканмын. Бул деген элдин жашоосун татаалдаштырбаш керек. Бунун өзү максаты элдин жашоосу жеңилдеп, биригип, азыркы 2 айлык өтүп турганда 1 айлык өттүн жыйынды жакшы болуш керек деп айткам. Бул пилоттук проект, мен ойлойм, кечеде айттым, штаттарды кыскартып баш керек. Анан 2ден кошулуп баягы кыскартса эл кыйналат да. Эми болуп кетканда баягы кайра башка жолго түшпөсө керек да. Ошондуктан кече акимге айттым, элге жете турган баарынан кыскарта берсеңер элге жетпейт. Штатты кошулат деп мен өзүм тусам кеттим. Андан башка медицина боюнча билесиздер, азыр жаңы министр келген. Ал менен тыгыз байланыштамын. Ал акын жакшы билет. Дары-дармек, скорый помощь бар жагынан азыр удача жакшы болуп калды. Ошондой эле Борбордогу биздин ооруканадагы райондогу былтыр көптөгөн акчалар келип ремонт болду. Дагы деле көзөмөлүбүздө бир алдагы ремонт болуп, бир жакшы алдага кетип атат. Ошондой эле сиздерге дагы ыраазычылык билдирип кетем. Чегерени кайтарып, жерди таштабай, балдарды өзү кармап, ушинтип биздин Алаевдин немесин кетирбей, каматтабызда чоң ыраазычылык билдирем. Өнү берсин, бактымызга сизге да рахмат. Ушул бүгүнкү ачылган биздин калк тейлөө кызматы, эл үчүн кызмат кылып, жаңы санариптик, жаңы эмеден чыккан бардык эмелер биринчи Алаевка келип, бестен мында Алаевка болуп кетсе, маселе болуп кетет, жаңылыктын баары ушат кетчелер. Ошого эми жете эле. Мен бүгүн көрүп мен ыраазы болдум. Ушул жерден сөткө түшүп, паспортто жиберсе, бул деген жакшы кетишкен. Андан таза суу боюнча сизден сурайын дегем, эмне болду таза суу? Баягы айтсам, көрөтүңүз дедиңиз. Мен айткам, рапорто берем деп. Ошону азыр кайсы Көгөрт айылынын таза суусу ишке берилди, кабыл алдык. Азыркы мезгилде иштеп жатат. Муниципалдык ишкана түзөйлү деп аракет кылып атабыз. Биз балдарды такканбыз. Буга чейин эле 2 жыл, 3 жыл сууну биз ичип атканбыз негизиненчи. Азыркы мезгилде бардыгын счетчик эле коелу эле, калганын бардыгын элге сууну балдар тейлеп, кышын менен сууну жүргүзүп атабыз. Азыркы мезгилде айыл суу менен камсыз болуп ичип атат. Элдер ыраазысыздарбы? Жок. Суунун сапатына толук чыгып атабы? Эми мен айтам, мына тазашуучу ошол проектинин немесине талапка жооп бербейт. Мисалы трубаны жаткырганда анын астына кум төшөш керек экен. Буну төшөшкөн жок. Үстүнө дагы топурак салыш керек экен. Аны салган жок. Азыр комиссия болсо, любой жерин каздырып, бир топурак жегер кум чыкса, азыр тоңуп атат, жартылай гана келип атат. Бул бир. Azı bir yolda aytayım, anan keyin yol boyunca ayttım. Yol boyunda 16'sı günü getip işerden. Ertesi vardık. Bir adam yok, bir traktör. Kol menen açıp vardık. Hakimdi bilberiz, başkasını bilberiz. Gubernatör hakim degen gelbeydi. Uşul vakta gelip bir nokatlık gubernatör geldiler. Uşu жерге turup alıp turup elin bağırdık. Sorusuna cevap berip, akırında men oturayım mı? Aksakalda ruhsat beresiңер mi dediler. Hazır hakimdi da görmeyimiz, zamın da görmeyimiz. Ne bular? El için iştese gelip ketpeydi. Ayın Kızılcar'dan beri jakta yolda opşum karalaydı. Gelip ketti de atarsın. Bu yerge gelgen de annes. Ben ayttım da birinci yolu görüp atam mı zam hakimde. Ya bu kişi janağı koşku çıkan yerde Anar Butoyev degen hakim bolgon. Şu yerge traktörge düşüp alıp turup kelgen. Özü hakim bolчу. Ana iştegen adamlar iştegen. Bu ne degen al? Ya taza su var.
Yol bolbosa bizim ne kılasın? Azı günah kadar eş yerde, ayrılmayan yerde, biz o başçakta su çıkmaydı, ayrıldım başında. Anın kavul aldık dedi. Bunun ne degeni? Talas ne alalım da talas oyunca. Talas oyunca hazırda çok biz eğer de sizlerge inandırmasa, eğer de sizlerde şu pretenziya olsa, bana жазында kaç yazıldı. Anda bu korganda kadar ben Premier-Ministr Japanovga жазып атып өзүмө беришти. Аны териштiriyoruz. Анан ошондой жана жол түшүп атпайсызбы? Bir gün, ne gün, şunu farklı açsanızlar farklı ne? Sebebi yok farklı var mı zaten tartılan yakın getiriyorum. Şimdi hafta atayınçtan kendi alacak bir gün düşmasa imanı aklında bir gün düşerek de köp olsa 5-6 saat açılır. Şoldunuz biz özür 3'te varganımız tünkü saat 3'te nari gittik. Kol menen açıp yürüp. Yemi Allah kutuk menden şu olması demiş ya. Yok hani ama yedi karak koyuyor ona nasıl kontrolleri verilen gibi aklımdan önlemeler. Biz gibi yapmayız mı? Amin abi sen geldin ben bir gün görüp atanlar sana kimdir? Su oyunca şunu yaptılar su oyunca. Su oyunca жазда көрөсүздөр. Эгерде сиздерге талап кылып тура берсеңиздер анда мага кат жазасыздар. Мен тийиштүү органдарга президентке премьерге түз жазып андан ошон чакчык эткенден кийин су нормалдуу чыкканга биз талап кылабыз. Элдин акчасы. Элдин акчасы. Эмил Тактаканович ушул жерде мен айтып коеюн. Бул сууну ишке ашыргандан кийин айыл бизге кабыл алганга чейин 3 жыл жаманбы жакшыбы көчөгө агызып агыда сугарып айыл сунуштук. Анан кийин бул мөөнөт өткөндөн кийин эскире берет да 3-4 жыл мисалы өткөзүп албасаң курулган нерсе артынан ремонтту талап кылат дегендей. Анан бул жөн эле кабыл алган жокпуз. Сиз ошондой элдик жыйында барып эле эмес. Мен элдик жыйын кылам ошол жерде турганыңыздар бар. Сууну кабыл алайлыбы же албайлыбы деген чоң маселе кылып элдик жыйын кылган. Элдик жыйындын протоколу бар бизде. Суу быйыл кабыл алынсын. Күздө жаптык. Аларга биз ультиматум койдук. Айтсак сууну жабабыз деди. Силер суу ичип атасыңыз. Раз өтө элекпи биз сууну бербейбиз деди. Өткөзүп бергенден сууну кое беребиз деди. Тым Байкөгөрдүн вассабын конторго 6-10 киши келдиңиздер. Сууну кое бердир. Эмне кылып атасың бекер сууну деп. Биз элдик жыйын кылдык дагы сууну кое бергиле, кабыл ал, сууну бизге бергиле деп туруп элдик жыйындын протоколунун негизинде сууну кое берип кабыл алдык биз. Азыркы мезгилде суу ичпей атабыз өзүңүздөрдө. Сууну үйүнө уюштуруп, үйүнө ар кимдин жарандын үйүнө киргизип бергенди уюштурдук. Техникаларды канча жыл жалдап чыктык, акча сөздөрүнөн болду. Бирок уюштуруш бул оңой болгон жок. Ар бир үйүңүздөргө талаада жүргөндөрдөн бери үйүңүздөргө киргизип бердик. Эми эмне кылып атасыздар? Ошону ачып жаппайсыздар да агротко шылаңлардын бардыгын кое берди, суунун баласы жүрөт. Анакта суу түнү менен ачып салсаңыздар өдөккө суу чыкпайт да. Ал кимден? Өзүңүздөрдөн болот. Агротко ар кимиңиздер шылаңына тоң кылат да агызып койдуңуздар. Ага мен күнөөлүмбү? Счетчик коюш керек да. Счетчик койгонго 470-500 миң сом акча бар экен. Аны чече албадык. Бирок үйлөрүнө киргизип бердик эле. Эми түнү менен ошону жаап тоңдурбай, ичип максаттуу пайдаланбай ачып коюшат да. Азыркындай суу жок дейт кайра. Биз үйүңүздөргө киргизип бердик. Көчөдөгүлөрдүн бардыгы жарылды эле. Көчө болбойт экен деп үйүңүздөргө киргизип бердикпи? Бердик. Элдик жыйындын протоколуна окуй сууну бергиле дедиңиздерби? Дедиңиздер. Элдик жыйын кылганмынбы? Кылганмын. Эмне деп атасыздар? Сиздер менен көп эле жолугубуз. Ошол губернатор Гулгиз айтып аткан Зато şu şalgı için yok dedi. Bu asfaltı mı lan? Koçuga tökülge şalgı için. Бул Гулгиз айтып аткан губернатор менен дагы келген билесиздер. Ошол жерде ошол губернатор менен ошо жүргөн. Эми жол деген жол алайбы Мырзаке Каракулжа алайбы жолу 130 километр түз. Эми онун ар бир километрине бирден техника коюла албайбыз. Биз жолду жабылганда эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир күнү баа биринчи кар жааганда 2 күн, 3 күн Ойталдан siz turunca siz söyleyince biz söylüyoruz. Çok şalgı. Algan da gel. 3 gün. Gelet bunlar gelet getet.
Ben kadın oldu ya. Bismillah. Şöyle çalışmasın. Elde çaksınları çok üstü oturur. Çok çalışmasa başta gel. Kadın oldu ben. Çarşı vakti. Ben gel vel atam. Ben sizin yerinize geldim. Ben siz bana yollarda millet dönmez mi? Gel. Gezekinde bir içi yol böyle atam. Adamlar şapat boş verir. Adamlar oturan sıkmadı. Yok. Hurmatlı tobanlar, ek bugün yol jabıldı, ol açık eller. Kar jağanda Oytal, Kapçıgay, Karataşlar. Oşo yerde yürüdük. Oşol malda Sivet'te koşup kaldı 35'lik. Mınavu Terek'ten 83. aparodan zım içine bayağı kontaklı sıvar kameranın varit etken eken. Oşo yerden acırap getti, onu tünümenen geliyor, izler жүрüp zorga taap. Sivet'ti berişti. Bu mamleket жатып алған жоқ, ішті қылып атат. Азыркы күндө тамчыда өзүңүздөр нары бери өтүп атасыздар. Гүлжүздөр ошол жерде турат. Эң көп көчкү түшкөн жерибиз ошол. Шырдаакан бул кишиде бир погрузчик бар. Көңдүктүн чатынан бер жагы. Сарыбеде бир погрузчик бар. Биз ону тиги немеден ноокаттан алып келгенбиз. Ол иштеп атат. МЧС'ten bir pogruzчик alып келдик эле. Ол ылдый жактын жолун ачты. Жол ачылгандан кийин өзгөнүн жанагы объезд жолуна кетти. Баткенден bir pogruzчик alып келдик. Ол дагы ошол буйганын башка жактын жолун ачып кетти. Жалгыз эле Алайкынын жолу болгондо техниканын бардыгын коюп коет элек. Бизде Түшүнүктүн жолу бар, Сарбулактын жолу бар, Буйганын жолу бар. Ошол өзүңүздөр көргөн Каракулжадан чыгып, биринчи повороттон баштап туруп шамал болгондо бүт бардык шамал ошол жерде кар. Ошол дагы биздин жол. Сиздер ошол жерден өтөсүздөр, о жерди тазалабасак, бу жерди тазалаган менен баары бир болуп калат аксакал. Кымбаттуу туугандар, эми жанатан бери депутатыбыз Эмилбек жакшы айтып кетти. Канатбек Тойчуевскийге жетишерлик айтты. Суу боюнча, жол боюнча, техника боюнча. Жол боюнча чындыгында эми Алайкынын жолу президентке чейин бардык кат менен. Билесиңер өзүңөр өткөн жылы курултайда. Анан кечээ күнү Каракулжага министр кабинетинин төрагасы Жапаров келгенде дагы мына Очатынан Советбек картасы менен көргөзүп жетишерлик айтты абдан жакшы. Эми ошонун баардыгы жол жакка айтылгандан жетсе Кудай буйрса жолубуздан жакшы болуп калар чындыгында сен күтүп турайлык дагы ошо күч кубат берсин чоңдорго депчи. Андан кийин мына бүгүн өзүбүздүн айыл боюнча айтсак, Алайкынын өзү боюнча мына сом деп ачып атабыз. Бүгүн ушу сомдун ишке ашыш жөнүндө Эмилбек абдан жакшы айтып кетти. Ушунун артынан түшүп, ушуну ишке ашырып берсеңиз абдан жакшы болот. Андан кийин эми дагы айта турган нерсе, илгери 74-жылы 3 колхозду бириктиргенде Ойтал колхозун, Кызыл Сагындык колхозун, Алайык колхозун бириктиргенде Сентир мына Сайталада болгон. Ал Сентирдин контору азыр кийин айыл өкмөттөр бөлүнгөндө ал жердеги мектеп болуп калды 8 жылда. Мектептин тарабында кичинекей кабинеттер. Андан кийин бардым битин. Ошону биз айтарым, эми бул жерден эми санатташтырды айыл өкмөттүн баардыгы биригип аткандан кийин биз буга бирикпейбиз, бөлүнүп кетебиз деп иштеке калбайбыз президенттин указ чыккандан. Бизге кат ошо жок дегенде ошо сенттерди жакындатып беришиңиз керек. Ушул илгерки сенттер баягы Сайталада иштеп турган эме Серпиктин филиалы бар. Илгерки Телеком 2 этаж курулган башта. Азыр ремонттор жок, начарлатты бир аракет болуп чыкты. Серпиктин аркы күйө таштары өзүнүн Серпиктин үчүнчү өзү бар. Ошонун филиалындагычы. Ошону айыл өкмөтүнүн сентри кылып берсеңиздер. Ошого бар жакшы сунуш айтып, азыр айыл өкмөтүнүн сентри күйө таштарды тамат эле жакшы контор бирок анда эле мына биздикинде сом кылып койсо болот ал жака делечи. Ушул жагын бир жакындатып берсеңиздер. Анан мына үйгө жер берүү боюнча азыр айтып кеттиңиз, кайталай беришиң керек көйлө сөздөрдү. Суу боюнча айтып кеттиңиз, абдан жакшы айттыңыз, ошонун баары ишке асырылып айтып кеттиң. Эми күтүп турабыз, ошолордун контролдоп сиздерден ишеничибиз, күтөбүз, ошону аткарып берсеңиздер. Чоң рахмат силерге. Mına жерде пенсияға шыққандар, пенсияға алғандар 3800 сом пул алады. Ошқа барғанда 1000 сомменен барады.
Anan geçip kalsa tündesi var at yolda. Anan 300 ton, 400 ton, 500 ton bile yeter Taksim'ine. Kvartiyasına. Anan bir çıktı ona lan. Kayra getirdi o sonu kayra töle. Alıp kayra gelip gelecekler. Uçayım desen benzin sırasına gibi. Al 1 kilogram yükü 4 ton alır. Hesapta kurduğunda 4 günge yetmegen pensiya özü atıqa gelir. Az ötülüp kalsa darıya alır pensiyenerler ortadan olur. Şunday. Benim oylağanım al çopur dele gün ölmez, neme dele gün ölmez. Akıl pensiyenerler değil, alay bunun için dediler. Nemlesin bu sakal variyatını 200-300% öder. Olmasa Allah sayın kafaylarla ben tutar öyle 200 bin daha var. Tuğanlar bir tane canat tuttu. Bekar var bekar. Böyle görmüyor. Aradan ayıp atılan aylar sadece sütümünü varmasın gecesizliğinde oldu. Anan sigaret batı ölümde. Ana o hastalarını bizge yakınlat versin. Bu tarafta toplu, başka toplu. Bizge gelgende çocuklar yapkanda ölüm de öyle. Kıtay gibi nemezler arka taraf var. Angor böyle ama. 200% yok degende yerine sensi anlaşılar. 10 bin olsun. O sonunda bir tek yaltaplar. 10 bin olsun ya. Bazıları ağır olmak bütün de ana o aksakalına suraytladı demiş. Abi memleket emenin yol vermeyince bizden emeni verme. Yolumda tutaktı. Vakit yeterken vakit toplayıp Sonra. Canım, basit koyun. Kaminde kütülerin ne kadar Zaten koyun sonra. Atstansiya boyunca, Misakigori boyunca birleştir bunu 5 yıldan önce götürüyorlar. Memlekette bir ay boyunca bizden bal almaydı. Bu Goygoy Kırgızistan boyunca. Cevaplı 50-60 ayıl varken, anın şun barın öğütkönde bir 708 milyon son gerekti. Şu kalmak turu bazı sortaz gerekti. Biz dekabrda Ceyim Balon Komitette, şu maçın ödevimiz 50 başlarda özü cevap vergen. Biz hazır ilettik, beğendik. Şunda bizim jana saytala börtök koy, ara bulaktar jamil ve tutatılmadı öyle. Hasta salgan bilen ellerge jana misak böyle tölüm dedi takça. Bu memleket mildetti. Var bir de kadar. Vaqt az kaldı, hem bunlar yakında kalan. Gerek olsun ben özüm ayın büyü taşını aldım. Büyü taşı 1.45, 1.15 bol gerek olan. Hızı çoğu dedi, barsanız şu problem eder. Anan bu yakında болады. Endi bu yıl işe çıkmasında bardығы saytalar özünчө статусы var. Özünчө 1.45 болады, берер болады. İşe çık az kaldı. Ağa çeyин жолдору бар, ağa çeyин бичара büyü taş eski айдын артында болуп калган кичи канак. Кичи канак десе 1.45 берет экен. Büyü taşta койсо 1.15 берет экен. Ушуну силердеги азыр жолу бар. Силер туугандарга каттап, бер каттап алып туруңуздар. Мемлекет акчасын берген алып жүрүп. Анан мыйзамдаштырганда анан мыйзам болду. Анан пасабый боюнча көп кыдырабызда биз мен Каралжан эмес башка районда кыдырам мен. Барган жерде ушул койбойда. Анан биз жазып мыйзам калып атабыз. Эми мамлекеттин берген акчаны өзүңүздөр деп көзөмөлдөңүздөр да. Берип атат алла деп. Комиссия түзөсүздөр, эми комиссия. Өзүңүздөр көзөмөлдөсүздөр. Bir aylık ötü bir hakimiyet kılmaydı endi. Endi sizge керек укукту. Өзү билесиздер да ким баласы бар, ким албайт деп. Ошол комиссия 10 киши болушу алат. Ал башкасына карабайт да, мына жок кылдык. Машинасы тиги деп жок кылып бар. Комиссия өзү комиссия. Эми баары эле комиссия сөздөр да өзүндө ушул алат. Ушул албайт десе да ошо өкмөт. Ошондо вопрос жок. Билесиздер да кимдин баласы Россияга кетип калган, ким баласы Бишкекке кетип калган. Bulan bilesizler, ökmet bilmeydi. Biz bilmeyiz. Adam biz çok bilesizler. Bulan bilmeydi. Ben koşlamalar, bunun kızımın balası da bana olmuş gerek. El öz içecek. Buna beret dese, şu tuğra bu muhtaçlar. Ona beriş gerek. Şuraya jaktan çeşitli bize ötür. Ondan keyin pastansiya boyunca men bilem ötürün hakikam mага кат жаздыңыздар. Мен келатканда министрмен сүйлөштүм. Министрге кетип Мына Арабулакадагы свет чыгар боюнча сөз бергенмин. Алдагы бюджеттен отур проект күрүп берет.
Anan sizin bюджеттен же мамлекеттен жана областtanбы материал алып берсе биз тартпай дайрылдайт. Подстанцияда кат жазылдар, постоянно жагылганга буга мүмкүнчүлүк бар, муну өзүм алам жок эчикте. Алай болсун 35-тик өтүп берген болот. Мага кат жазылдарчы мага. Мен бүтүп берем ошону. Бул боло турган иш. Pasoyanlılar orada mal trafik götürdüğünde Ошону мен билбейм да. Ошо сиз билесиз. Siz bilesiz, komisyoncu birbirine gözümünde, birbirine. Ел өз өзüme. Arkasına katlatıp koysalar, 40-50'nin arkasına katlatıp koysa özü var. 20 жылдық бар аламын дейді, 1000 қойым бар саламын дейді, айтыңыз да, сен 1000 қойым бар, сен қойып тұрсың да. Ел біледі да. Жерінен мұқтаж да бар, ана айтыңыздар, ушуга бериш керек да. Қиналғанда бар, ана ел шешкенде, ел мыйзамын үшін керек береді. Телевизорды баштаға қарабай. Енді қандай шешу үшін керек. Эмил Талантбек бардык көйгөйдү сиздер айттыңыздар. Биздин кичинекей балабыздан кемпир чалга чейин биринчи сүйлөгөн эле жол. Эми жол маселеси президентке чейин жетти. Жапаров районго чейин келди. Эми ушул маселени палатада көтөрүп, эми аким болуп ошол жолду тазалатып барса, ошол жердеги жергиликтүүлөр акимди ороп алып кетпейсиң деп маселени коюп атат. Аким болушунча иштеп атат. Мүмкүн болушунча ушул алайкы жолуна бир кубаттуу техникаларды бир бөлдүрүп берсең жакшы болот эле. Азыр мамлекеттин мүмкүнчүлүгү абдан жокшу. Кандай бир техникаларды алып келип атат. Ушул жагына бир көңүл буруп бер. Менин суранычым. Элдин атынан да. Аксакалдарында сурожот түктөлү кеңизче бир эжебиз. Мына dedem Pasovya жөнүндө айтып коеюн. Pasovyanı ушул өзүбүздөн алып, өзүбүздөн документтер тапшырсак болот. Биз советке барсак, наркы барасың, беркке барасың, бизди жакшы кабыл албайт да. Жер-жеринен Pasovyanı кабыл алса, ушул мен Бул жерде айылга барсаң, наркешке барасың, беркешке барасың, паланы жок, кайтып келиш керек, жол кире деген барышыбыз 1000 сом, келишибиз 1000 сом, ичкен жегенибиз канча кайрады, ошончо доходубуз ашып түшүп калды. Ошо Pasovyanı ушул өз жерибизден документтерди тууралап бериңдер. барып келиш эң арзан жолу 800 сом жагы. 2000 сом жеп ичкени менен бир күндө барып келсең эле кетип калат. Эми азыр жанагы түндүк деген бар. Ошол жерден сиз барып паспортуңуз менен эле жанагы ийгеңизди киргизет да түндүктөн бүтүп бардыгын суруп чыгат да. Малыңыз бар, башкаңыз бар, сиздин үйүңүз бар, сиз оякта учеттор, буякта. Ошого байланып азыр ошол жакта болуп атат. Азыр токтогунча айтпады, мына жерге биз сомду ачсак, ушул жерде түндүк бардыгын алып келип, ушул жерден карай турган болсак, бул эле эмес, биз жанагы мен жана айттым, сиздер укпай калдыңыздар окшойт, мен ошол айыл башчыларга доступ беребиз. Ошол керек болсо айыл башчыдан келип эле менин эмнем бар, учетто бармынбы, жокмунбу, наркы деген маселени ошол айыл башчы менен чече турган болуп, ошого чейин жанагы интернетти күчтөндүрүп кетип аткан ошолдон. Бул маселени мурунку келгенде дагы көтөргөнбүздөр, кийинки келгенде бирок жанагы окшогон түндүк. Ол келип алып сиздин каерден экениңизди көчөдө жүрүп биле албайт экен. Ошон үчүн мына ишке кирип калса, ушул жерден бир кабинет берип, компьютерди берип койсо, келип алып ушул жерде отуруп алып түндүктү башкара карайт. Анау Kızılcır'dan belki yoldu da Karakokula. Sözsüz bu. İşeneyim bu. Ne deysin? Yok deyin ayı başını. Ayı başında olur. Yalnızca siz şeyler de Kıvartlayıcı olur. Iltır sulhapta atkanları tanıt mukrat. Narver öter bir nemen vurup koyun deyince var. Belgediler için tutup verseler bizden. Bu kaçayın negisinden ayılbaşçılardan bazılarının hükümetçe başka bir birlikten bu tarz şeyler bilgen emez.
Her bir ayın statüsü var, ayınlarga eldik jyýyn kılıp, oşa el özleri şaýlap alıp durýar. Ayın başçyny özüňiz bunu jakşy. Anan ayın başçyny siz aýtkanda kalagaňyzdardy dagı şaýlap alsaňyzlar bolat. Oşada mümkünçilik var jerde. Ayın başçyny almaştyrabys deseňizler almaştyrabys. Jeyinde katışçıları, aksakallar, emese şu bugünkü dem alış gününe karabay. Bugünden negizine dem alış gününe bardı bu özgaleçe. Anan oşul alıstan oşul Emil Toktarkanoviçke, Karanbek Toyçeviçke oşu aýlybızga gelip bir jakşylyklardy açyp bereydi dep katyşyp bereydi. Oşonuň menen birge dem alış gününe karabay oşu el menen jolup kiçineke pikir alışyp elden kabul alıp geleli dep gelgende oşa sizlerin atyňyzlardan, bardygymyzdyn atyňyzdan tereň razylыk bildirýäris. Sizlerin işiňizde iyi bolsun.